Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Бакеевдин жубайынын сөөгүн алып келген учакка Бишкекке конууга тыюу салындыбы? Президенттин басма сөз катчысы үн катты. Соц тармактарда Минск шаарынан келген учакты Бишкекке конурбай коюшту делген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Социалдык тармакта учак менен министрден келе жаткан Назгүл Төлөмүшованын сөөгүн бийлик Бишкекке кондурбай койду деп таркатылып жаткан маалымат чындыкка дал келбесин билдиребиз. Маалыматта белгиленген Назгүл Төлөмүшованын сөөгү менен учак кечээ 17 январда Бишкекке конуп, жакындары кичи мекенине алып кеткен. Ошону менен бирге жалган маалымат таркатуу үчүн тиешелүү мыйзамдардын чегинде жоопкерчилик каралганын эске салып, такталбаган, коомчулукту удургуткан, жалган маалыматтарды жайылтпоого чакырабыз деп жазды ал. Буга чейин Facebook'тагы Кайыпшер аттуу колдонуучу Минсктен келген учакка Бишкекке конууга уруксат берилбей, ушундан улам Назгүл Төлөмүшованын сөөгүн Алматы аэропортунан туугандары алып кетүүгө аргасыз болгонун жазып калтырган. Булак Супер Кежи. Шойгу орус армиясында аскерлердин саны көбөйөрүн билдирди. Орус аскерлердин санын 3 жылдын ичинде 1,5 миллионго жеткирүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу армияны реформалоону талкуулаган жыйында билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда азыр орусиялык аскерлердин саны миллионго чукул, дагы 2 миллионго жакын адам резервде турат. Реформанын алкагында Карелияда армиялык корпусту, куралдуу күчтөрдүн 2 жаңы конкреттүү стратегиялык аймактык бирикмесин Москва жана Ленинград аскер округтарын түзүү пландалган. Расмий маалыматтар боюнча запастагы 300 миңден ашуун орусиялыктар аскердик кызматка чакырылган. Булак Назар Ньюскеji. Путин. Ленинградты курчоого алууга Европанын башка өлкөлөрү да катышкан. Россия президенти Владимир Путин улата мекендик согуш учурунда Ленинград шаарын курчоого алып, кылмыш жасоого Европанын өтө көп өлкөлөрү катышкандыгын белгиледи. РФ лидеринин айткандарын эртең өзүнүн Telegram каналына жарыялады. Мамлекет башчысы улата мекендик согуштун ардагерлери менен жолукканда 1812 жылы, андан сырткары 1941-1945 жылдары бир күч болуп топтолгон көп улуттуулукту эске салган. Андан сырткары Европанын бир катар өлкөлөрү ошол учурда кандай иштерге баргандыгын айткан. Бул тууралуу толеранттуулуктан улам жана көп өлкөлөр менен мамилебизди бузуп албаш үчүн унчукпай сөз кылбай келгенбиз. Бирок бул Ленинградта, Ленинград фронтунда эле эмес, бардык жерде болгон, деди Россия лидери. Путин Ленинград блокадасынын үзүлүшүнүн 80 жылдыгына карата Ленинград облусундагы Рубежный камень эстелигине гүл чамар койгон. Булак Спутник Кежи. Бир эле кнопканы басабыз. Анан салам алейкум. Рамзан Кадыров Путиндин сөзүн эске салды. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу чыккан түз эфирде Украинадагы кырдаалга комментарий берип жатып, орус президенти Владимир Путиндин бир нече жыл мурун айткан сөздөрүн эске салды. Орусия улуу жана өзөктүк держава. Орусия эч качан күрөштө жеңилүүгө жол бербейт. Биз бир эле кнопканы басабыз. Анан салам алейкум. Президентибиз айткандай, бизге Орусиясыз дүйнөнүн эмне кереги бар, деди Кадыров социалдык тармактагы түз эфирде. Буга чейин Рамзан Кадыров Украинадагы жаңжалды 3-дүйнөлүк согуш деп эсептесе болорун айткан. Булак Супер Кежи. Украинада бала бакчанын үстүнө тик учактын кулашынын 3 версиясы аталды. Украинанын коопсуздук кызматы Киев облусунда тик учактын кулашы боюнча сотко чейинки иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу Украинанын жергиликтүү басылмалары жазышты. Андагы маалыматта учурдагы коопсуздук кызматы 3 версияны карап жатат. Учуу эрежелерин бузуу, тик учактын техникалык бузулушу, ошондой эле учакты атайлап жок кылуу аракеттери,
Украинские новости басылмасы учкуштун катасы кырсыкка себеп болгон деген алдын ала версия экенин жазды. Басылманын маалыматына караганда, учак кулаган жерде туман болуп, тик учак бала бакчанын чатырын сүзүп, үстүнө кулаган. Тик учак кырсыгынан 18 адам, анын ичинде ички иштер министри Денис Монастырский каза болгон. Ошондой эле 29 адам, анын ичинде 15 жаш бала жарадар болду. Бардык жарадарлар ооруканага жаткырылды. Булак Супер Кежи.